24 часа в сутки работает и каждую минуту дает показания. Мына бул абанын тазалыгын өлчөөчү датчиктер. Бул жерде эки түрү бар. Бири бөлмөдөн тышкы абаны аныктаса, экинчиси жумуртка деп аталып, бөлмөнүн ички абасын көзөмөлдөйт. Борбордун булганыч абасын тазалоо максатында Мовгрин жана Сорус Кыргызстан коомдук уюмдары дал ушундай датчиктерден борбор калаага отусту коюп чыгышкан. Демилгечилер 2018 жылдын күз айларынан тарта 2019 жылдын жаз айларына чейин мониторинг жүргүзүшкөн. Натыйжада анализ көрсөткөндөй абанын булганышы 1000 микрограммга жеткен, а норма боюнча 35 микрограммдан ашпашы керек экендигин эколог Бактыгүл Стакеева билдирди. У нас был, мы измеряем, получается, онлайн, да, и как... Биз датчиктерди орноткон соң атайы смартфон аркылуу карап турабыз. Ар бир коюлган жердин абасында айырма бар. Адамдар көп жашаган жерде абанын тазалыгы төмөн, мисалы Ак-Өргө жана Кызыласкерде. Ал эми жогорку жактагы көк жар кичи райондорду тазараак экени аппараттан чыкты. Абанын тазалыгы бак дарактардын санынан да көз каранды, ошондуктан бакты көбүрөөк отургузуш керек. Абанын тазалыгын өлчөөчү датчиктер 7 жерге орнотулган. Алар Ак-Өргө жаңы конушунда, Чыгыш 5, Көкжар, Кызыласкер, 7 кичи районунда жана Ош базарында. Көрсөткүч боюнча абанын эң булганган мезгили кыш болуп саналат. Себеби анда жылуулук электроборбору иштелип, мындан сырткары кайбир үйлөрдө меш жагылат. Абанын тазалыгынын төмөндөшү билинбегени менен көп ооруларды пайда болуусуна шарт түзөрүн адистер баса белгилешет. То есть, получается, всю зиму мы дышали очень нездоровым воздухом. Европа өлкөлөрүндө абанын абалы биздикиндей көрсөткүчкө ээ болгондо айрым мектептерде иштебейт. Анткени жаш балдардын ден соолугуна зыяны көбүрөөк тиет. Астма, жүрөк кан тамыр ооруларына адамдар дал ушул абанын таза эместигинен чалдыгышат. У нас были предупреждения. Аталган коомдук уюмдан бул көрсөткүчтөрдүн баарын мамлекеттик тийиштүү органдарга билдирип, маселени эртерээк чечүүсүн экологдор талап кылышууда. Ажарандар абанын көйгөйүн чечилүүсүн күтүп отурбастан, айлана чөйрөгө аздеттил мамиле кылып, өз салымдарын кошусу керек экендигин серепчилер коңгуроо кылышат. Мы считаем, что нужно продолжать это, потому что бүгүнкү күндө адамдарга түшүндүрүүлөрдү байма-бай өткөрүш керек. Себеби көмүрдү арзан деп аны колдоно берүү туура эмес экенин айтыш керек. Адамдар арзан нерсеге качканы менен ден соолугуна терс таасирин тийгизип жатышат. Жыйынтыгында оорунун түрү көбөйүп, ооруган жарандар дары ичүү үчүн 2 эсе төлөп жатышпайбы? Об альтернативных источниках энергии в том числе. Буга чейинда депутаттар өлкө боюнча экология проблемасын бир нече жолу көтөрүп, атайын мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Анда эски унааларга салыкты көбөйтүү сунушталган. Анткени жаңы автомобилдерге караганда алар көбүрөөк абаны булгашат деп далил келтиришкен. Айзада Нурадилова, Гүлчөрө Казымкулов, NewTV.